Assalamu алейкум. Амансыздарбы, ардактуу замандаштар. Ордол Ош шаарынын тургундары жана ошондой эле коноктору, жалпы кыргызстандыктар. Сиздерге Ордол Ош шаарынан жалындуу ысык салам. Ордол Ош шаарында снос жумуштары жүрүп жатат. Анан сноска жараша бузулган жерлер алдыга карай жумуш болуп жатабы же болбой жатабы? Оңдоо иштери алдыга карай жылып жатабы, кандай болуп жатат деген суроолорго дагы да болсо бүгүн коомдук ишмер кыргыз эли баатыры Абсамат Масалиев атабыздын атын алып турган көчөнүн четиндеги снос болгон аймактар боюнча айтып беребиз. Тротуар, кээ бир кызыл сызыкка түшүп кеткен дүкөнчөлөр боюнча, оңдоо иштери боюнча. Тагыраагы бул жер Ош районунун башталып Алай мечитине чейинки жерди тартып чыгарабыз. Тротуар маселеси козголуп, мына бул жакта бордюрлар орнотулган. Көрдүңүздөр, арчалар орнотулган. Бул жакта дарактар, кичинекей даракчалар. Мынау Мегаком компаниясынын еңсеси дагы могул жактарга чейин тартылып, бул биракка чыгып турчу. Кээ бир жерлер бул жерде кичинекей тосмолор бар болчу. Азыр тротуарга атайын орун калтырылып, бул жерлер кеңейтилген. Мынау адам басканга ылайыктуу болгон жөө жүрүүчү жол. Ал эми бул жактар болсо мурун бул жактагы дүкөндөр, кээ бир мекемелер ушул тротуарды үстүнөн ары көздөй салып таштаган жерлери да бар болчу. Мурун тротуар деген анчейин деле жок эле, ол жерге чейин болчу да. Биз ушул жерден басчубуз. Могул жерлерденчи каралап. Азыр бул жерлерге могул жерлер кеңейтилип, бул жактагы дүкөнчөлөр, строй материал болобу, курулуш тармагына керек болобу, же болсо саркеч кийимдер болобу, кандай болбосун бүт бардык сатылуучу буюм тайындарды саткан дүкөнчөлөрдүн бардыгы снос болуп, могул жакка кирген. Ишкери көздөй. Могул жер эмне болот экен деп турсаңыздар керек. Эс алуучу олтургучтар могул жерге орнотулат. Үстү жабык. Ош шаардык мэриясы тарабынан атайын. Могул жерде тротуардын 2 метрлик турасы тротуар жашатылган. Эми брусчатка көпчүлүк учурда бизге жардам тийгизбейт окшойт. Ойдуң буйдуң болуп, кээ бирлери жанагындай ордунан ойноктоп чыгып кеткен жагдайлар кездешет. Ошондуктан асфальт кылып койгон эле жакшы го, кандай дейсиздер? Мына асфальт болуптур. Бизге ушул дагы жакшы. А бул жакта болсо могул жерлерди тегиздеп, тазалап жумуш катырып атат бул жакта байкелерибиз. Деги жумуш жүрүп атабы, бузулган бойдон турат го, тигиндей мындай деген суроолорго ушул жооп. Баракелде. Иш болуп атат. Көрдүңүздөр да. Тиги жакта атайын жерди таптап трамбовка кылчу унаа дагы турат, оор техника. Мурундар могул жерде чайкана болобу, кандайдыр нерселер эс алуучу жайлар болобу, башка жер. Кыскасы бүт бардыгы мына тротуардын үстүн кийип алышкан экен да. Мына эми кенен болуп калды. Буюрса, жолдун чети. Бак дарактарга дагы өзүнчө шарт түзүлдү десек болду. Адамдар бир сүйүнүч менен анын үстүндө басып жүрүшөт да. Мурундары моундай тротуар деген нерсе жок болчу. Ойдуң буйдуң бир жерде кыска асфальт, бир жерде болсо плита жаткан, бир жерде болсо атайын цементтің қалдықтары, жер, айтор ушундай
жашоо болчу. Бирок Ош шаардык мэриясы, мурунку жогорку жетекчилер бүт бардыгы иштеп азыркы учурда жакшы шарт түзүлүп калды десек болот. Могул жерлер азыр тегизделип трамбовка болуп атыптыр. Мисалы үчүн ушул жерден эле алалы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 метрде бул жака чыгып турган жерлер болгон экен. Мына аялдаманын дагы азыркы абалын көргөзүп коелу. Бул аялдама адашпасам 1,5 жыл болду окшойт. Жаңы жасалгандачы. Дал ушундай таштанды таштоочу урналарды көбөйткөн жакшы окшойт. Анткени көпчүлүк ар жерге таштап тигинтип коюп аткан учур кезигет. Бирок Ордолу Ош шаарында жүргөн мекендештерибизге, деги эле Кыргызстанда жүргөн мекендештерибизге айткым келет. Биз үйүбүздө жүргөндө таштандыны ар жерге таштап кое бербейбиз да туурабы? Андыктан сиздер дагы кайсыл Кыргызстандын жерине барбаңыздар, бүт бардыгына бир өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдөй мамиле жасасаңыздар жакшы болмок. Туурабы? Бул жакта жол өтмөк бар, тагыраагы жол чырак менен. Атайын бул жерде баскычты басасыздар. Андан кийин болсо ары көздөй өтсө болот. Эми бул жагынан кеп жок, сөз жок десек болот. Сон мурундары мынол Ош шаардык биринчи тиш дарылоо клиникасы ол жерлерде тосук болчу да. Ал тосуктарды да калдырды. Эми көпчүлүк башка мамлекеттерде мекемелерден же болбосо окуу жай болобу, мына сырткары кайсыл бир жерлердин алдында мондой темир менен же башка нерсе менен тосукканы аз. Анткени эл кеңпейилдиги, урурлукка жакын эместиги ошол жерден байкалат. Бизде да болсо ошондой жакка баратабыз. Кудайга шүгүр, өзүбүздүн элибиздин пейили сонун. Бейиштей болгон Кыргызстандыбызда жашайбыз. Буга да мурун нол жерде баягындай компьютердик жанагындай клуб деп коебу, жаштар көбүнчө ойнойт го. Ар кандай оюндар ушул жерде бар болчу. Азыр мундагы сүрдүрүп снос кылып ар көздөй киргизишти. Шаардык медиасына колдоо кылышыбыз керек. Сонун жаңылык. Аль-Бухари мечитине жетейин деп калдык. Азыркы учурда биз Зайдын Бидинова деп аталган жердебиз. Сыртын кооздоп жакшынакай кылып койгула. Мындай сонун кылып койгула деп мэрибиз айтып атканды беле. Мына мэрибиз айткан нерселерди жасап атышты. Кооздоп жакшынакай кылып жасап. Мына Алото кафеси дагы мурундары бул жакта чыгып кеткен болчу да. Жолгочу. Азыркы учурда киргизилип атайын снос иштерине баш ийишти. Сон бул деген өнүгүү өсүү.
Кыргызстан таза, кенен, көчөлөрү кенен, анан жаштарыбыз билимдүү болсо, өзүбүз дагы кенен Кыргызстанда мындай тоскоолдуксуз, башка Европанын самай өрбөстөн Кыргызстаныбызда дагы мындай кенен жашасак болот. Аль-Бухари мечити арка көздөгү. Бул жерде жол чырак бар. Жол өтмөк. Эми тетиги жакка өтсөңүздөр, бул жакта автобатальон. Ушундай. Бул жактагы бактарактар суу бойдон эле калды. Анан могул жерлерге атайын газон кошош чөптөр өстүрүлүп, мындан сырткары атайын адамдар кенен жүрчү жайга айлантылат экен. Сон эмне кандай керемет. Кыргызстандын өнүкүшүнүн үстүндөбүз. Жалпыңыздарга ийгилик каалайбыз. Дагы бир жолу. Кийинкиси чыгарылышты кайсы көчөнү тартып чыгаралы? Комментарийге жаза кетиңиздер. Кыргызстандагы болуп жаткан акыркы жакшы жаңылыктар боюнча тез жарыя каналыбыз буюрса чыгарып турмакчы. Алга Кыргызстан өнүгүү биз менен.